Москвада такси кызматында ишпалдасы чыгып калган 1 жылда миллион километрге жакын жүргөн машиналар чампаланып жасалып Кыргызстанга кирип жатат. Толуп кетти көчөдөгү силер корейский деп ойлогон Солярис, Sonata, Kia көбүнчөсү Россияда чыккан тайзиктер. Бизге Жапондон келген машиналар керек. Баса ал жакта такси машиналарды сарыга сырдабайт. Сары пленка чаптап керек учурда сыйрып таштайт. Ойлобоңуздар, өңү көк же жашыл жана башка болсо таксованный экен деп. Азамат Шаршенов. Казакстан Кыргызстандан текшербестен бир шарт менен жүк өткөрөт. QR коду менен басып чыгарылган электрондук эсеп фактура чек-арадан текшерүүсүз өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандык жүк ташуучулар Казакстанга деги эле ЯЭПке мүчө өлкөлөргө экспорттоо үчүн ташуучу товарга карата QR коду менен басып чыгарылган электрондук эсеп фактураны алышы керек. Бул тууралуу салык кызматы билдирди. QR коду менен басып чыгарылган электрондук эсеп фактура автотранспорт каражаттарына Казакстандын мамлекеттик киреше комитети тарабынан контролдук текшерүү иш-чараларын өткөрбөстөн маршрут боюнча жүрүүгө мүмкүндүк берет. Бирок ал жок болгон учурда багыттоо пунктунда тиешелүү текшерүү иш-чаралары жүргүзүлөт. Мындай чечим Алматы шаарында өткөн Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык боюнча жумушчу топтун биринчи отурумунун жыйынтыгы боюнча кабыл алынды. Иш-чарага Кыргыз тараптан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожошов, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов, ошондой эле башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары тараптар ЯЭП алкагында өз ара соода жүгүртүүдөгү эреже бузууларды азайтууга багытталган кызматташууну күчөтүүнү макулдашышкан. Булак Спутник чекиткейи. Реформа керек. Бул сөздү оозун көптүрүп көп киши айтып келген. Эл талап кылып келген. Реформа, системаны алмаштыргыла, система чирип калган система. Кимдер гана бакылдаган жок дейсиң. Бирок ошол реформага биз даяр эмес экенбиз. Чиновниктерди кой, карапайым эл деле даяр эмес экен. Дегеним ите алмашса деле, бите алмашса деле, дөсү кулап, шаасы келсе деле кокуйлап көчөгө чуркап чыгып жатабыз. 1,5 жылдан бери тажагыдай эле болдук, чарчадык. Ошондо да ар бир жаңылыкка бир кыйкырып алып, ар бир өзгөрүүгө бир чаңырып алып жатпайбызбы? Антпе, жаппа, ачпа, тийишпе, каршымын деп кыйкырып жаткандардын көбү терең анализ жасабайт экен. Жок, ошентиш керек, жабыш керек, ачыш керек, тийишүү керек, каршы болбой колдоо керек. Болбосо кантип реформа болот? Ары кетпей кечээки эле ККМ аппараты президент Жапаров өзү кыдырып түшүндүрүп кеткендин эртеси эле биз каршыбыз деп чыктык. Кызык. Анда эмнеге реформаны талап кылып жатабыз? Салык кураторлору да саботаж жасап райондорду кыдырып жатканда каршы тургула. Болбосо силер эле азабын тартасыңар деп элди тескери үндөп жатат. Көрүп эле жатабыз, угуп эле жатабыз. Саны бар, сапаты жок мекемелер жабылып жатат, жабылсын. Мамлекеттик мекемелерди менчиктеп, ээлеп алгандарды айдап жатат, кетишсин. 10 жылдап, 20 жылдап бир орунду ээлеп, былк этпегендерди түртүп чыгарып жатышат. Бошотушсун. Аталарынан калган кызмат болсо дагы эмне болуптур? Же өздөрү жыргатпайт, же иштегендерди жолотпойт. Булар тамыр жайып алган, тазалоо оор болот. Ар бир кыргыздын кеминде эле 150 тууган уругу бар. Эми ошолор күн сайын жүздөп кыйкыра беришсе реформа болобу? Албетте жок. Колдобой койгула, болушпай койгула. Тууганчылыктан, тааныш билиштен арылалы. Жетекчи директорлор бир уч бир туугандарына, акчасы барларга эмес, жалпы элге кызмат кылганды үйрөнүшсүн. Келечек керек десек, ар бир кеткен кызматкерлерге кошок кошуп, келгенин коколой бербейли. Демибизди ичибизге катып гана сырттан байкоо салып туралы. Министрлерге ишенбесек дагы Садыр Жапаровго ишенели. Ал эми ар бир министрдин иши 24 саат бою президенттин жеке көзөмөлүндө. Кыйт кетсе эле кулап түшчүдөй кылдын үстүндө турат алар. Реформа керек. Бир келген мүмкүнчүлүктү кое бербей колдонуп алалы, тазаланып алалы эл журт. Бактыгүл Иманбек кызы. Аида Салянова суурулуп чыгабы? Көпчүлүктүн назары түшүп калгандай. Эл арасында Аида Салянованын адилеттүүлүк үчүн күрөшкөнү, дайыма чындыкты айтканы өзгөчө бааланып, көпчүлүктүн назары түшүп калгандай. Калың катмар ичинен талкууга алынууда. Көп жылдар бою мамлекеттик кызматтарда иштеп, башкы прокурор кезинде ондогон коррупционерлерди камакка алганы айсбергти жаргандай эле кыргыз коомчулугуна жаңылык киргизген. Депутат кезинде оппозициялык багытынан тайбай элдин укугу таламы үчүн күрөшкөнү бааланууда.
Учурда Свердлов округунан башка талапкерлер деле аракет кылып жатышат. Бирок деңгээлдери өзгөчө тажрыйба жагынан айда айымга жетпегенин байкадыңарбы? Эгерде шайлоо таза күрөштө уланып, добурсатып алуулар орун албаса, көпчүлүк татыктуу талапкерди депутат кылышы ажеп эмес. Топтун ичинен ким суурулуп чыгаарын туюп атасыңар да туурабы? Булак Азия News кезети. Мени сакташыңар керек. Алымкадыр Бейшеналиев ага коркутуулар болуп жатканын айтты. Өлкөдөгү 17 медициналык окуу жайды жабуу боюнча маалымат жарыялангандан кийин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке коркутуулар болуп жатат. Мындай маалыматты министр өзү Супер Шекит KG порталына билдирди. Азыр мага олигархтар, миллионерлер чалып алып коркутуп жатышат. Ошон үчүн мен 10 күн мурун эле журналисттер мага жардам бергиле деп айткам. Сабырбек Жумабеков мындай эле, бул жерде 17 миллионер Бейшеналиевди жок кылабыз деп чыгат. Себеби талапка жооп бербеген окуу жайларды менден башка эч бир министр жаба албайт. Ошон үчүн мени сакташыңар керек. Эгер мен жок болсом, бул система кайра эле келет, деди Бейшеналиев. Буга чейин өлкөдөгү талапка жооп бербеген 17 медициналык окуу жайы жабылаарын Алымкадыр Бейшеналиев билдирген. 17 февралда Саламаттыкты сактоо министрлиги жабыла турган медициналык окуу жайлардын тизмесин жарыялады. Булак Супер Шекит KG. Акылбек Жапаров жакшы эле кадр экен. Өкмөттү башкарып турган Акылбек Жапаровду дайыма урттук мукка алышат. Тынымсыз сындашат, кээде мазакташат. Бирок ушул киши сындагандарга да, мазактагандарга да бир каш кагып, көңүл буруп койгон жок. Иш менен занят болгон киши башкаларга көңүл бурганга убактысы жок болот окшобойбу? Ар бир сындаган кишиге көңүл бура берсе иш калат да, ал туура. Бүгүн анын жыйын куруп, журналисттерди топтоп өлкөнүн чарбасы тууралуу айткандарын тыңдап олтурдук. Жөнөкөй элдин жалпак тили менен далай нерсени таптак түшүндүрүп койду. Талай министрлер телевизорго чыгып 2 саат сүйлөсө балени түшүнбөйсүң. Мээге бирдеме кирбейт. А бул Жапаров мээге куюп койдуго. Азамат жетекчи деген кадр деген, адис деген ушундай эле болсо. Айтканыбыз тиги президент Жапаров да Дордой базарга барып, карапайым ишкерлер менен сүйлөшкөндө салык боюнча жаңы тартипти ошол жалпак тил менен эле сонун жеткирип, элди ыраазы кылып койдуго. Иштеген киши билген кишини сүйлөгөнү да түшүнүктүү атаганат. Акылбек Жапаров туура айтат. Казынаны 300 миллиард, 400 миллиард кылабыз десе бүлгөнбүз. Кайдагыны айтып жатат деп. Ошол орундалып жатат. Казынага түшө турган каражатты табабыз деген. Ой, кайдан табасың деп мазакташкан. Буйруса казынага каражаттар шорголоп түшүп эле жатат. Иштесе болот экен. Буга чейин пенсия, пособие, айлык акылар көтөрүлүп эле келатат. Эми апрелден баштап дагы 50% көтөрөбүз деди. Болсунчу деги жакшылыктар эле боло берсин. Чоң кестер да, кичинекейлери да жарышып курула турган болуп жатыптыр, курула берсинчи. Калдайган кошуна Кытай менен жакшылап мамилешип, Кыргызстандын пайдасына эмерели деп жатыптыр. Ал дагы болсун. Тигил темир жолун куруп казынага ого бетер байыса кимге жакшы? Элге, мамлекетке. Темир тоо сыяктуу аябай пайдалуу гендерди өзүбүз эле иштетели деген максат бар экен. Кандай жакшы. Ошого ылайык кадрларыбыз өсөт, адистерибиз чыгат дегендей. Ошентип сырттан көз карандысыз болобуз да башка кантип болсун. Мына ушулардын баарын пландап, талдап, алдыга сүрөп, жолун таап аракет кылган ушул өкмөт башчы эмей ким? Мурдагылар ушинтип эле. Бир жакшы аракеттин жыйынтыгын көрбөдүк го. Бул Акылбек Жапаров канча президент менен иштешип, дегеле көзү каныгып, баарын билип калган экен. Берген суроолорго сандарын тагайтып жооп берип, орду ордуна койду. Азамат, эми алдыда абдан жакшы пландар бар экен. Буйруса ушул аракет менен бара берсек, өнүгүп кетүү алыс эместей. Болгону бутка чаппай, жолун торобой, тоскоолдук жасабай, ашкери сындап ала аксытпай, тескерисинче колдоп, кубаттап, сүрөп ушул кишини иштетүү керек. Теке болсо да сүт берсин дейт. Мындан жакшысын кайдан тапмак элек. Колдо болгонду иштетип, пайдасын мамлекетке эле ала берели. Чарчабай иштей бериңиз, Акылбек Жапаров. Жакшы иштесеңиз, элиңиз колдоп алат. Чарчабаңыз. Булак, чындык кайда? Эрдоган Путин менен Зеленскийге Стамбулда 3 тараптуу жолугушууну сунуштады. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган орус лидери Владимир Путинден оң жооп алса, Туркия, Орусия жана Украина президенттеринин 3 тараптуу жолугушуусун Анкарада же Стамбулда өткөрүү мүмкүнчүлүгүн билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды.
Зеленский мырза аны менен болгон жолугушуубузда үч тараптуу жолугушуу идеясына оң көз карашта экенин айтты. Эгер Путин мырза бул маселеге дагы ушундай жакшы мамиледе болсо, Стамбулда же Анкарада жолугабыз деп үмүттөнөм. Ал ортодо мен аны телефон аркылуу сүйлөшкөндө буга кандай карай турганын сурайын дегем. Ошого жараша аракет кылабыз, анткени аймактагы чыныгы согуш жаман жашаган, деди Эрдоган. Эске салсак, Киев жана Батыштын саясатчылары соңку айларда Орусия аскердик күчтөрүн Украинанын чек арасына жакын жайгаштырып жатканын айтууда. Бирок алар Кремлдин позициясын кошкон эмес. Аскер күчтөрү өзүнүн аймагында каалагандай жүрө алат. Бул эч кимге коркунуч жаратып жана сестентпеши керек. ТИМдин билдиргенине караганда, орусиялык агрессия жөнүндө билдирүүнү чек аралаш региондордо НАТОнун контингентин көбөйтүүгө шылтоо катары колдонуп жатат. Мындай айыптоо күлкү келерлик, ошол эле учурда кооптуу. Ал арада АКШнын президенти Джозеф Байден НАТО батыш өлкөлөрүнүн Евробиримдиктин лидерлери менен болгон видео конференцияда Орусиянын Украинага кирип барышын 16 февралда болот деп жар салган. Бул туурасында Политика гезити өзүнүн маалымат булактарына таянып билдирген. Анткени менен европалыктар Байдендин жогоруда айткан датасы жана чатактан четтеп кетүүгө болбой калды дегенине кошулган эмес. Ал эми атка минерлердин бири ээеп буга баш койбой тургандыгын билдиргени айтылды. Материалда америкалык көптөгөн атка минерлерге шилтеме берилгени бекемделип, Вашингтондун союздаштарына Орусия кол салуусу катарлашкан ракеталык соккулар жана кибер ракеталардын жаралышын айтканын билдирген. Байдендин маектештери америкалык чалгын кызматынын маалыматтарын ишенкиребей кабылдаганын басылма белгилеген. Булак Назар Ньюс чекиткейи.